Бизге муфтиятка келип түшкөн суроолордун биринде дагы деле ушул бир болбогур сүйүү майрам Валентинге багытталат. Сүйүү майрам жок дейсиздер. Биз бир күндө сүйүү майрам жок дейсиздер, бирок жок дегенде жылына бир жолу сүйүүбүздү билдирип койсок, анын эмнеси жаман? Анын эмнеси жаман дейт. Анын ошол бир күн болуп калгандыгы жаман. Себеп дегенде бизге мындай бир факт болуп калган нерсе, сүйүү майрам өткөндөн кийин ошол 20 күндөн кийин 20 күндүк түйүлдүктөрдү, 30 күндөн кийин 30 күндүк түйүлдүктөрдү алдырган өтө көп кездешет. Бул ошол айылдан келип бойго бүтүрбөй коюн жолун билбеген дердин кылык жооругу. Ал эми 1-2 жыл болуп калып же мурда башынан өтүп калып бойго бүтүүдөн сактангандар мындан ого эле көп болот. Өтө бул жаман нерсе. Ким муну айтып берет бизге? Ороз айттан кийин же болбосо Курбан айттан кийин мына ушундай бир кесепеттер катталды деп. Албетте бул өтө туура эмес көрүнүш, Ошол эмне үчүн сиз бир жылда бир жолу гана сүйүү майрамды белгилеп, башка күндү белгилегиңиз келбейт? Же болбосо эмне үчүн ошол жөн эле белгилеп аткан күндү атайын расмийлештирип койгуңуз келет? Эмне үчүн сиз 360 күн тең сүйүү катары өткөрүлө турган күндү бир күнгө чектеп койгуңуз келет? Албетте сиздин айтканыңыз туура эмес демекчимин. Кээ бир мусулмандар бул Валентин майрамына таптакыр кызыкпастан, бул майрамды эч кандай бир көңүл бурбастан башка бир суроолорду беришкен. Мисалы үчүн, ооруп өлө турган малды же карышкыр тийген малды адалдап жесе уруксат берилеби деген суроо. Мен сизге ыраазылык билдирет элем бул катыңызды айтканыңызга. Себеп дегенде чындыгында биз үчүн бүгүн дагы эртең дагы кадыресе күндөрдүн бири. Эч кандай бир сүйүү майрам, күйүү майрам деги эле башка бир майрам деген жок. Чындыгында биздин кыргыздарда майрам көбөйүп кетти. Сүйүшкөндөрдүн майрамы, күйүшкөндөрдүн майрамы, жол тазалагандардын майрамы, башкалардын майрамы. Бирок биз каадалуу адамдар, биз акыл эстүү адамдар, биз пайгамбарыбыздын сүннөтүндө жүргөн адамдарда момунда татындакай суроолор келет. Ооруп өлө турган малды же карышкыр тийген малды адалдап жесе уруксат берилеби? Эгерде ооруп өлүп калса адалданганга мүмкүнчүлүгү болбой калат. Бирок ооруп өлө турган болуп, жаны толук чыга электе келип муздап жиберген болсо, ошондо колун кыймылдатса же жүнү кыймылдап кеткен болсо, айтор тирүүлүктүн бир жишанасы билинген болсо, бул убакта ал малды адал деп билинет. Мына ошондой эле карышкыр тийип кеткен же бир жарып кеткен нерсе, жаныбарларды көбүнчө мында жайлоодо кездешет. Бул нерселерди сиз жетип барган убакта жаны чыгып бүтө элек болгон болсо, бисмиллахи Аллаху акбар деп айтып малды мууздап жиберген болсоңуз адал деп эсептелинет. Эч кандай бир шек шубхасыз жеген болсоңуз, эч кандай буга шарият каршылык көрсөтпөйт.